Кыргыз эли илгертен баштап аял затка өзгөчө мамиле кылып келген. Өзгөчө кастарлап келген, өзгөчө көтөрүп келген. Биздин кошуна мамлекеттерди карап көрүңүз, биздин элибизде илгертеден баштап аялдардан жетекчилер чыгып келген. Бизде Жаңыл мырза бекеринен айтылбайт, Корманжан атка бекеринен айтылбайт. Бизде Уркуя бекеринен чыгып аткан жери жок. Бизде жетекчилик момдай эркектер менен тең болуп керек болгон болсо, эрди эр кылган аял деген сөз бизден калган. Биздин ата бабаларыбыздын сөзү бул. Эрди эр кылган аял. Демек, аялдын даражасынын ушундай бийиктиги. Экинчиден, аял затка эч качан кыргыз кол көтөргөн эмес. А башка маселе, баягындай жинди судан ичип алып, келип зөөкүрлүк кылыш, ал улутка карабайт. Же келеси болсун, же адамсың. Бизде элибиз өзү негизи аялга каршы сөз айтканды, аял менен эрегишкенди айтышкан кишини соо эмес деп айтат. Аял затка өтө аяр мамиле жасап келген. Бизде тең укуктуулук деп туура эмес түшүнүш болуп атат. Тең укуктуулук болгон болсо, анда чык дагы барып кирпич заводуна барып иште. Тең укуктуумун деп эркектериңди туруп алган болсо, анда үй бүлөңдү 50-50 кылып бак. Чык. Чыгып асфальт төшө. Чыгып 11-12 кабатка чык дагы барып кышкына. Кандай деген бул? Тең укуктуулук деп эркектин жасаган жумушунун баарын жасатып койсунчу. Андай болбойт. Бул маселени атайын көбүртүп, жабыртып, биздин аялдарыбыз запкы тартып атат деп. Запкы тартып аткан жери болгон болсо, жеке бир келесоонун кесепети ал. Бүтүндөй улут бизде айтат го. Бейиш эненин таманында деп, атанын таманында деп айтпайт го. Кандай дейсиз? Мусулманчылыктын туу чокусу да ушунда турат. Айтат, атаң менен энең бир убакта чакырып калса, кимге биринчи жооп бериш керек десе, энеңе дейт. Караңызчы. Атаң менен энең араздашып кеткен болсо, кимдин тарабын аласың? Энеңдин дейт. Карабайсызбы? Мындан өткөн улуулук барбы?